Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Айнура Жолдошбековна менен маек курган турабыз. Мына азыр өзүңүздөр билгендей, окуу жылы аяктап калды. Негизинен ушул окуу жылын Ысык Көл облусу кандай жыйынтыктап атат, кандай ийгиликтер болду, жана канча мектеп, бала бакча ишке берилди, ушулар боюнча маалымат алалы дедик. Анда эмесе ушул сөзүбүздү ушул Айнура Жолдошбековнага берсек. Айнура Жолдошбековна, айтсаңыз, ушул жылы кандай ийгиликтер болду, канча бир мектеп, бала бакча көйгөй чечилди, ушул боюнча бир кыскасы. Саламатсыздарбы. Бул окуу жылында бизде мектеп 191 мектеп бар. 99 миңден ашык окуучулар бар. Бүтүрүүчүлөр 4992 бүтүрүүчү. Мына жаңы 1 саат мурун алтын тамга деген кызыл аттестатты алган облус боюнча 6 балабыз тастыкталды. Заявка берилгени 60 баладан болду. Негизи биздин облус боюнча мектепте көйгөйлөр көп деле жок деп эсептейм. Анткени бул жылы боюнча биздин президентибиздин колдоосу менен 4 мектеп ачылды, 2 бала бакча ачылды. Президентибиз Оштоо болуп, Оштогу мектепте ачылганда бизде биякта онлайн 4 мектеп менен 2 бала бакча ачылды. Ошого карабастан баары бир бизде дагы керектелет. Буюрса тизмеде бар, Гостройдо дагы тизмеге кирген. Ар бир депутатыбыз бизге жардам берип атат, ар бир райондон. Өкүлүбүз дагы ошо мектепке окууга, балдарды окууга тартканга дагы көп мындай талаптарды коюп атат. Анткени ар бир коллегияда, ар бир жыйында, ар бир корсоветте балдарыбыздын окуу деңгээлин көтөрүү деген бир маселе ар дайым коюлат да. Негизи балдардын окуу деңгээли бизде облуста обл институт повышение квалификации деген бар. Ошолордун функциясына негизи коюлган. Балдардын деңгээли эмнеден себеп болот? Мугалимдин деңгээли жок болсо, балдардын да деңгээли жок болот. Ошондуктан ошо обл институтубуз биздин педагогторду деңгээлин көтөргөнгө, жаңы ыкмалар менен окутууга, кандай балдар менен мамиле кылганга, бирок буга дагы мугалимдерге деле талап койбой, ата-энелерге дагы мындай суранат элек. Балдарды мугалимдерге эле мектептерге эле жүктөбөй, өздөрү дагы дополнительный бир кошумча билим берүүгө мындай алып барганга. Бизде 191 мектеп болсо, 6 мектептин 3 сменде окушат. Бир жылдын ичинде дагы мектептер берилсе, уже 2 смен болот мектептерде. Анан дагы эмне деп айтып кетсем, окуу жылы аяктаганга мына 25 майда бизде президентибиз өзү келет. Акылман деген лицейибиз бар. Аякта 6 класс бүткөн балдар, 70 балдар бар. Көлдүк балдар 4-өө. Биз деле барганбыз. Жаңы жылда да аларга барып конок болгонбуз. Биздин 30 апрелге чейин балдарыбыз дагы тесттен өтүп, гемисии дагы өттү, еще белги биле элекпиз. Бирок биз ошо балдар көбүрөөк ошака окуса экен деп ниет кылып атабыз. Андан сырткары бизде балдардын окуу процесси бүткөндөн 25 майда ар бир мектептин ичиндеги иш-чарага катышат дагы линейкага, анан дагы жок болду. Ошону менен балдар менен коштошобуз. Коңгуроо выпускной деген акыркы выпускной бал, ошого баарына тыюу салынды.
биз өзүбүз да ата энелер менен жолугуп, өзүбүз дагы түшүндүрүп, ата энелерге кырсык болбосун, балдардын андан көрө той, пой, мындай ысырапкорчулук болбосун деп, андан көрө ошол кетирген акчасын тойго тиги кафеге кетирбей, баланын бир окуусуна же бир курсуна төлөгөнгө суранганбыз да. Ата энелер негизи жок деген жок, жок биз өткөрөбүз тойду, биз барабыз, жок балдарыбыз менен чогулабыз деген мындай жок болду. Но баары бир көзөмөлгө алынат. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери дежурствого круглосуточно болот, и биз деле рейдке чыгабыз. Ошо ата энелерден анан окуучуларга дагы, бүтүрүүчүлөргө кайрылат элем. Ошо бүтүрүү кечелерди кафелерде өткөрбөй, мындай машина жанагы лимузиндерди арендага кылбай, машинага отурбай, машина айдабай, бир мыйзамдуу бүтүрүүчү болуп бизге жардам бериңиздер. Анда сизге чоң рахмат, Айнура Жолдошбековна. Ушул жылды баарыбыз тең эле ошол кырсыксыз баардык кырсыктардан сырткары аяктап алалы деп баарыбыз тең аракет кылып атабыз. Андыктан урматтуу ата энелер, окуучулар ушул жылды, ушул окуу жылын ийгиликтүү аяктап, жакшы деген бааларга аяктап, кырсыксыз өткөрүп алалы.